بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз тахажжуд намазынын ордуна жүрө турган амалдар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ушул сабагыбыздан бүгүн 3-чү сабак. Анын темасы кираату миату аятин фил лейл дейт. Түндөсү Курандан 100 аят окуу дейт. Мына ушулдагы тахажжуд намазынын ордуна жүрө турган амал. Ан Тамимин ад-Дари радиаллаху анху кала, Тамимин ад-Дари сахаба айтат, Аллах андан разы болсун. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчиси, ага Аллахтын саламы жана салаваттары болсун, айтты: "Мен qara'a bi mi'ati ayatin fi laylatin kutiba lahu qunutu laylatin." Кимдеги түндөсү Курандан 100 аят окуй турган болсо, ага түнү менен ибадат кылып чыкты дегендин сообу жазылат дейт. Бул хадисти Имам Ахмад жана Имам Дарими чыгарган хадис. Шейх Албани өзүнүн Сахихул Жами' деген китебинде бул хадисти сахих деп айткан. Бул хадиске таянса болот, бул хадиске амал кылса болот деп бизге баяндап берген. Бул хадис өтө бир негиздүү хадис. Хадиске жакшылап көңүл бөлүшүбүз керек. Хадис ушундай жүрөктү ойгото турган хадис. Кимдеги бул хадиске амал кылбай калган болсо, анын жүрөгүн бир кайгыга батыра турган хадис. Анткени пайгамбарыбыз айтып атат, ким түндөсү Курандан 100 аят окуп кое турган болсо, ал түнү менен ибадат кылып чыкты дегендин соон алат деп атат. Албетте түнү менен ибадат кылуу бул өтө оор. Түнү менен ибадат кыла турган болсок, биз күндүзгү иштерибизге жетишпей калышыбыз мүмкүн. Мына ошондуктан биз тахажжудка тура турган болсок, кандай бир бөлүгүнө эле турабыз. Турсак бир жарым саат, аш барса 2 саат турушубуз мүмкүн. Андан ашык тахажжудка тура албайбыз. Мына ошону айтып атат пайгамбарыбыз, ким 100 аят окуп кое турган болсо дейт, түндөсү туруп, анда ал түнү менен ибадат кылгандын сообуна эргешет деп атат. Албетте 100 аят окуп коюштук, бул бизден ала турган болсо бир 10 мүнөт убакыт алат. Аш бара турган болсо 15 мүнөт бизден убакыт алат. Ушул 15 мүнөткө туруп, 10 мүнөткө туруп 100 аят окуп кое турган болсок, биз түнү менен ибадат кылды дегендин соопторуна эргешет экенбиз. Ошондуктан бул хадиске биз жакшылап назар салып, хадиске амал кылууга аракет кылышыбыз керек. Эми бул хадиске алымдарыбыз ар түрдүрчө түшүндүрмө беришет. Мына ошолордун кээ бирлерин айта кете турган болсок, Имам Ал-Азиз рахимахуллах таала айтат, ким түндөс 100 аят окуса дегендин мааниси дейт, бул эки түрдүчө түшүндүрүлөт дейт. Биринчиси, түндөсү жөн эле Курандан окуп кое турган болсо, Курандын бетин ачып, же Куран жаттаган болсо жөн эле жаттагандан окуп кое турган болсо дейт. Бул биринчи мааниси дейт. Экинчиси, ошол 100 аятты намазга кошуп окуган болсо дейт. 100 аят менен намазга турган болсо дейт. Мына ошондо ушул соопко эргешет деп, мына ушул эки маанини айтат. Албетте мунун экөөнтеси туура. Мына ошол биринчи маанини колдоп Имам Саати рахимахуллах таала айтат, ким түндөсү туруп 100 аят окуй турган болсо деген маанини бул киши колдоп айткан. Дагы Имам Санаани рахимахуллах таала дагы бул хадиске төмөндөгүчө тафсир берет. Муфарракатан ау мутавалиятан дейт. Мына ошол 100 аят окуган кезде бир эле удама окуп коебу, же болбосо аятты бөлүп окуйбу, баары бирдей дейт. Мисалы үчүн жатаар алдын эми тахажжуд намаздын убактын айта турган болсок, бул Ибн Абидин өзүнүн хашиясында, Хашиятин Абидин деген биздин маскабызда ушундай бир чоң китеп бар. Бул Ханафи мазхабтагы бардык китептерди чогултуп тахкик кылган. Мына ошолор китептердин баарын карап чыгып,
өзі тахқиқ кылып, өзі фатуа берген. Бұл Ханафи мазхабында муатамат болған, таяна тұрған, фатуаға жарай тұрған китеп. Мына ушул китепте Ибн Абидин рахимахуллах таала айтат, тахаджудтун уақыты бұл култан намазынан кейін бағымдатын уақытына чейин дейт. Демек, култан намазын оқығаннан кейін бағымдатын уақытына чейин сіз тахаджуд оқи берсеңіз болады. Біз жоғарыдағы айтқан 100 аятты оқып қоя берсеңіз болады. Же болса 100 аятты намазға қосып оқып қоя тұрған болсаңыз, біз айтқан жоғарыдағы хадиске қосыласыз. Тахаджудтың уақыты мына ушундай. Бирок тахаджудтың ең жақсы уақыты бар. Тахаджудтың ушундай Аллах Тааланы райымы түшө турган, Аллах Таала жер бетине жакындай турган уақыты бар. Бұл ошол түнүн акыркы бөлүгү. Багымдатка 1 саат, 2 саат калган учур. Мына ушул учур тахаджудтун өтө бир кызган уақыты, мына ушул уақытта туруп окуган эң жакшы уақыт. Бирок түндөсү тура албай калуудан корко турган болсо, анда багымда куптан намазынан кийин эле тахаджуд намазын окуп жатса, буларга дагы урсат берилет, буларга дагы сооп берилет. Эми биздин темабызга кайта турган болсок, демек ким ошол 100 аятты куптан намазынан кийин окуй турган болсо, же болбосо 100 аяттын 50 аяттын куптан намазынан кийин окуп, кайра түндөсү туруп, багымдаттан 1 саат алдын туруп, дагы 50 аят окуй турган болсо, анда мына ушул хадиске кошулуп кете берет. Мына ушуну Имам Санаани рахимахуллах таала айтып атат. Бул аяттарды барын чогуу бирге окуйбу, же бөлүп окуйбу түн ичинде, ушул хадиске кошулуп кете берет деп атат. Андан кийин дагы Ибн Хаджар ал-Хайтами рахимахуллах таала бул да ушундай чечмелөө берет. Айтат, мына ушул окулган 100 аяттын берекеси менен дейт, ал түнү бою ибадат кылды дегендин соон эргешет. Түнү менен түндөрдү терилтип ибадатта өткөрдү деген соопко жетет деп рахимахуллах таала айтат. Анткени урматтуу мусулман бир тууганым, түнү менен ибадат кылыш өтө оор. Биз түнү менен уктабай ибадат кыла турган болсок, намаз окуй турган болсок, Куран окуй турган болсок, зикир кыла турган болсок, дуа кыла турган болсок, анда күндүзү биз жумушка жарабай калышыбыз мүмкүн. Мына ошондуктан биз тахажга тура турган болсок, бир 10 мүнөт турабыз, же 15 мүнөт турабыз, ашып барса бир 2 саат турабыз, мына ушундай турабыз. Ушуга биздин кудуретибиз жетет. Бирок ошону айтып атат, ким ушул 100 аятты окуп кое турган болсо дейт, эми 100 аятты окуштукка ашып барса бир 10 мүнөт кетет. Бир 15 мүнөт кетет. Мына ушул 15 мүнөттө эле 100 аятты окуп туруп, анан жатып ала турган болсо, 100 аятты намазга кошуп турган, анан кийин уктай турган болсо, же болсо андан кийин багымдатты окуй турган болсо, бул түнү менен ибадат кылды дегендин соон эргешет дейт. Мына ушул 100 аяттын берекесинин себебинен дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз хадиске амал кылууга аракет кылышыбыз керек. Анткени бизден эч кандай бир убакытты деле албайт. Эгерде түндөсү туруп ушуну окуй албай кала турган болсок, түндөсү каза кылып кое турган болсок, багымдаттан баштап пешимге чейин казасын өтөсө болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Мен нама ан хизбихи ау шайин минху" дейт. Кимде-ким түндөсү ошол өзү белгилеп койгон Курандан окуй албай кала турган болсо, же өзү адат кылган тахажжуд намазын окуй албай кала турган болсо, же болсо анын кандай бир бөлүгүн каза кылып ала турган болсо, фақараху фима байна салатул фажри ва салатуз зухр дейт. Анда багымдат намазы менен пеши намазынын ортосунда окуй турган болсо дейт, кутиба лаху кааннама қараху минал лейла. Ага ошол түндөсү окугандай ага сооп жазылат дейт. Түндөсү аткаргандай эле соокко ээ болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде түндөсү тахажжуд намазын каза кылып турган болсо, же биз жанагы айткан Куран аяттарын окууну каза кылып турган болсо, кандай эле пенденин бир ибадаты боло турган болсо, өзүнүн ошону каза кылып алган болсо, анын казасында өтөп бере турган болсо, мына ошол ибадатты өз убагында өтөгөндө кандай соокко ээ болот эле, мына ошондой эле соокко ээ болот. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, биз Курандан өзүбүзгө ар дайым окуй турган күнүмдүк бир бөлүм ажыратып алышыбыз керек. Бул күндүз болобу же түнү болобу? Күндүз ушунча аят окуймун, түндө ушунча аят окуймун деп өзүбүзгө бир аяттан, Курандан белгилеп алышыбыз керек. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын адаты болгон. Бизден мурунку сахабалардын, солих кишилердин адаты мына ушундай эле. Эрте менен кечки зикирлер болгон сыяктуу эле Курандан дагы биздин өзүбүзгө бир белгилүү
бир бөлүк болуш керек. Жок дегенде күнүнө 1 пара, же болбосо 2 пара, же болбосо 10 аят, же 100 аят ушундай окуп турушубуз керек. Өзгөчө түндөсү Куран окуудан гафилетте калбаш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушундай эскерткен. Мен кома би ашри аятин лам юктаб минал гафилин. Ким түндөсү туруп 10 аят окуй турган болсо, ал гафилеттеги адамдардын катарына жазылбайт дейт. Ва мен кома би миат аятин кутиба минал qanitin. Ал эми кимдеги түндөсү туруп 100 аят окуй турган болсо, ал Аллах Таалага ибадаттыкөй пенделердин катарына жазылат дейт. Ва мен кома би алифи аятин кутиба минал muqantarin. Ал эми кимдеги түндөсү туруп 1000 аят окуй турган болсо, ал muqantarinдердин катарына жазылат дейт. Muqantaриндер кимдер дегенде, булар соопторду кырып кеткендер деген. Сооптордун астында калгандар деген. Бул muqantaриндин сообун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, "Хайру минад дуния ва фиха" деген. Muqantaриндердин сообу бул дүйнө жана дүйнөнүн ичиндеги бардык нерседен жакшы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Демек, ким түндөсү туруп 10 аят окуй турган болсо, ал гафилеттеги адамдардын катарына жазылбайт экен. 100 аят окуй турган болсо, Аллах Таалага ибадаткөй, ихластуу адамдардын катарына жазылат экен. Ал эми 1000 аят окуй турган болсо, бул дүйнө жана бул дүйнөнүн ичиндеги бардык нерседен жакшы болгон соопторго ээ болот экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Куран окууга дагы кызыгайлы. Курандан жок дегенде 1 пара жаттайлы. Мына ушул Куранды жаттап, Куранга амал кылып жүрө турган болсок, Куран бизди соопторго бөлөйт. Куран биздин жүрөктөрүбүзгө нур болот. Куран бизге туура жолду берет. Куран биздин күнөөлөрүбүздү төгүп түшүрөт. Куран биздин жолубузду ачат. Куран бизди шайтандардан, жиндерден коргойт, алыстатат. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.